президенте Кыргызской республики. Мы являемся соорганизаторами данного мероприятия. 27 ноябрда Борбордо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институту, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана Юнисон групп биргеликте Айыл Чарба жаатындагы чакан жана орто ишканалар үчүн сууну пайдалануудагы жашыл стимулдар жана тоскоолдуктар аталышындагы семинар өткөрдү. Аталган иш-чарага практик дыйкандар жана эксперттер катышып бир топ көйгөйлүү маселелерди талкуулашты. Иш-чарада Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Юнисон групптун эксперттери тарабынан жеке секторда жашыл экономиканы илгерилетүү чөйрөсүндө мамлекеттик стимулдарды талдоонун негизги жыйынтыктары көрсөтүлүп, кандай жеңилдиктер бар экенин жана каржы институттары экологиялык багыттагы демилгелерди көтөрүүгө багытталган жашыл облигациялар, кредиттик программалар жана фонддор сыяктуу программалар менен тааныштырылган презентациялар көрсөтүлдү. Негизи эле мамлекет тараптан кандай жашыл стимулдар камсыздалып берилип атат, фермерлерди ошол мисалы экологиялык жактан таза өндүрүштү колдонууга, ар кандай методдорду, технологияларды иштеп чыгууга кандай стимулдар бар, кандай жеңилдиктер бар, ошолор жөнүндө да бүгүн айтып беребиз. Андан кийин негизи эле мамлекет тарабынан азыркы убактарда жакшы эле стимулдар болуп атат. Бул деген жанагы жеңилдетилген кредиттер, лизингке алса болот, ар кандай тамчылатып сугаруу системаларын, техникаларды, ошонун баарын бүгүнкү күндө да айтып беребиз. Анан канчалык деңгээлде фермерлерге жетиштүү болуп атат бул маалыматтар, ошол дагы бир чоң суроону жаратып атат да. Жашыл технологиялар дегенде биз эмнени түшүнө алабыз, эмнени түшүнүккө алабыз? Бул деген айлана чөйрөгө кылдаттык менен мамиле кылып, жаратылыштын өзүнүн мындайча айтканда закондорун эске алуу. Негизи эле маалыматтын жетишпестиги тетиги айыл жерлерине ошол чоң проблема болуп атат да. Чакан жана орто ишканалар туруктуу технологияларга, энергияны үнөмдөөчү курулушка, экологиялык таза өндүрүш процесстерине жана инновациялык чечимдерге инвестиция салуу менен жашыл экономиканын максаттарына олуттуу салым кошо алышат, дейт эксперттер. Стимул эми артыкчылыктар, мамлекет тарабынан мыйзамда коюлган пайдалар, ошол нерсе жөнүндө сөз болот. Ал деген артыкчылыктар жашыл компаниялар үчүн, мисалы үчүн жашыл экономиканы өнүктүргөн компанияларга карата берилген ушундай кандай мыйзам беренелери көп эле, бир 30тан ашык стимул бар да Кыргызстанда жашыл экономика өнүктүргөн ишканалар үчүн. Алардын 5-6сы жакшы колдонулат, калгандарын ишкер жалпы эл журтуна кичине калың эл билбейт экен да, ошону жеткирүү максат болуп атат. Кээ бир учурда салык төлөгөнгө мындай жеңилдиктер берилген. Кээ бир учурдар багы бажет төлөмдөрдү төлөбөй койсо болот да, атайын кээ бир шарттарды аткарса. Биз талаада иштейбиз дайыма. Биз дайыма практика менен алектенебиз. Жыйынтыктары жакшы. Мына биздин отургузган бактар, биринчи отургузган бактар төшүмүн бере баштады. Мисалы үчүн гектарынан 50-60 тонна алма алгандар бар. Биз ошо биздин тажрыйбаны элге жайылтыш керек. Ошон үчүн ушундай форумдарга катышабыз, элдерди кыдырып семинарлар өткөрөбүз. Ар бир бала, жаш, ошо көз карашы, мүнөзү, ошо үй бүлөдөгү маданиятка таянып ошол жерде калыптанат да. Ошол жолу менен гана биз ошол жашыл экономиканы өнүктүрүшүбүз мүмкүн. Бул бардыгы бирдей барыш керек да, эриш аркак болуп. 2018-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясын бекиткен. Концепция учурдагы климаттык чакырыктарды талоого, парник газдарынын чыгындыларын улуттук инвентаризациялоого жана климаттык аспектилерди өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн стратегиялык пландоого, интеграциялоого негизделет. Концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу мамлекеттик ресурстарды мобилизациялоону гана эмес, жеке секторду жана эл аралык кызматташтыкты да активдүү тартууну талап кылат. Бул чакан жана орто ишканалардын бизнес практикасына жашыл трансформацияны киргизүү үчүн өбөлгөлөрдү түзөт. Асель Сөркул кызы, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Формирование отношения к земле.